Сен ушуну ичип бүткүчө Газада мусулмандын баласы каза болуп атат. Сен ичир, бер, тойлоруңа кой, балдарыңа көп ичир, шериктеш бол. Бирок акыретте кантип жооп бересиң? Кыргыздардын батырлары болсо, кече орозо ичинде 7 күн ичинде миллиондон ашык акча топтоп бердик. Акыретке алар иштеп калышты. Тамак аштар ыргытылып атат. Бизде барчылык, токчулук, Газада ачкачылык, жокчулук кырылып атат. Биз ошого милдеттүүбүз. Мусулман болсок, биз милдеттүүбүз. Биз айтышыбыз керек, ошол жака сартташыбыз керек. Ошол жака берген акчаларга биз тейк алып берип аткан жерибиз жок, же үй салып берип аткан жерибиз жок. Болгону күрүч, нан, продукт эле алып бергенге жетип атат ошол. Негизги бул жакта токчулукко баарыңарда 3 машина бар го. Ошого сарптабайсыңарбы? Канча жолу алар айтыш керек, канча жолу кыйкырыш керек. Күнүгө асманга учуп денелер менен жарылып жок болуп атат. Имам кече айтып атат Газадан. Биз жарыяладык. Бүткүл дүйнөдө мусулмандарга айттык, балдарыбыз кырылып атат, үйлөрүбүздү көрсөттүк. Бирок Аллах Таала алардан жардам келбеди дейт. Аллах Таала сен өзүң жардам бер. Сен өзүңдөн башка эч ким жок экен. Газада 2 миллион мусулман бар. Ошолорго биз мына берип атабыз деп унутуп калбайлы. Эчтеке бере албай атабыз. Биз болгону миңдеген адамдардын курсагын тургуза алатабыз. 2 миллион мусулман не болду? Ошолор Аллахка күнүгө дуа кылып атат. Бизди унутту, үммөт унутту. Акыретте ар бир мусулман жооп берет деп дуа кылып атышат. Ошентип каргап атышат. Ошо каргышына биз дагы тийип атпайбызбы? Эртең кантип жашайбыз? Эртең акыретке барганда кантип биз жооп беребиз? Эч шапаты тиет деген ниет дагы болбош керек. Биз мусулмандыгыбызды биз унутуп калдыкпы? Кандай биз бирөөгө көрүнүш үчүн эле мусулманбызбы? Газага эмнеге мусулман болбой атабыз? Алар ошол эле сунниттер. Ошол эле биздин мусулман бир туугандар, ошол эле альхамдулиллах мен мусулманмын деген кишилер. Ошол эле жаш балдар оозунда шахада менен өлүп атышат. Ла илаха иллаллах деп. Сиздер эмне болуп атасыздар? Мына жардам берип атабыз. Ичир балаң. Же кафелерине бар, толтуруп ал. Ошо менен жаша. Бирок акыретте сөзсүз жооп бересиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жабышасың макшарда. Мага шапатыңды бер деп. Ошондо береби бербей эч ким гарантия бербейт. Ошо бир тууган билип кой.